Онлайн кантип экзаменге койсо болот, ошо боюнча видео обзор. ТС ВС деген сайтты издейбиз Google'дан. Ошол сайтка киргенден кийин киргенде ылдый чүрөбүздагы айдоочулук курамда тестөөлөө деген бөлүмдү тандайбыз. Вход через EC деген бар, ушуну тандашыбыз керек болот. Бул жерден QR дегенди басабыз. QR код чыкканда ушул адамдын түндүгүнөн аркылуу ушуну сканер кылышыбыз керек болот. Сканер кылганда бул жактан кийинки бөлүккө өттү. Демек бул жерден теория тапшыра турамсак, теорияны киребиз. Теориядан бөлүккө киребиз дагы. Номер паспорту жазышыбыз керек болот. Номер паспорту дегенде узун номер эмес, ID деген номерди жазыш керек болот. Первичная выдача деп жазат, категория BC. Так, эми кайсыл жерден экзамен тапшырабыз, ошол боюнча тандасак болот. Бул жерден карайбыз. Сокулуктан мисалы тапшыра турган болсок, Сокулукту тандайбыз. Кайсы датада тапшырабыз? Понедельникке кое турган болсок, понедельникти тандайбыз. 4-кө зарегистрироваться. Бирок бул күндө бош орун жок экен. Демек башка орунду тандашыбыз керек болот. Күндү тандагандан кийин мондай QR чыгат. Демек бул QR'ды М-банк аркылуу же болбосо О деньги аркылуу негизинде QR менен сканер кылып төлөп коюуга мүмкүнчүлүк бар. Демек QR менен сканер кылабыз. Демек экзаменге коюлду. Кийинки понедельник кечки саат 4-кө экзаменге коюлат достор. Ушинтип онлайн койсоңуздар болот.